Жубайлар Шекербек Мадиарбеков жана Нурайым Курманова. Алар үй бүлөлүк чаккан ишкерликти акырындык менен өнүктүрүшүүдө. Каармандарыбыз биз көрүп турган оюулардан улуттук кийимдерди, жер төшөктөрдү жана башка көптөгөн буюмдарды жасашат. Ал эми бул чаккан ишкерликти алар мамлекет тарабынан берип жаткан социалдык келишим аркылуу 100 000 сом алып башташкан. Жолдошум экөөбүз сайма сай иштейбиз, заказ алабыз төшөктөрдү. Ушул заказ алып иштейбиз, жаңы төшөк, олпок, элдер кандай заказ берсе ошого жараша тик беребиз. Саймаларды түшүрүп беребиз, кээрлер даяр кылып бер дейт, бактасы менен десе аны даярдап беребиз. Бетин эле саябыз десе ошентип бетин сайып беребиз. Улам эле ушу турбайт да, заказдарды жөнөтүп беребиз келген клиенттерибизди. Кездемеге оюуларды түшүрүү Шекербек мырзанын милдети. Ал каалаган оюуларды өз ой чабытына жараша бул машиненин жардамы менен минтип тарта берет. Келинчегибиз болсо тиги швейныйды тигет, биз өзүбүз тигибиз, мынакей заказ болсо ошо заказдар келет, заказ алабыз, тиричилик ушу менен да. Анан Кудайга шүгүр ушу 100 000 бирге көбөйтүп 5 мал кылдык. Бир 214 000 алып келгенмин уларды. Мурда ал жагымда бар. Базарга барып алам, кайра алып чыгып сатам. Ал жак менен да аракет кылам да, мал базар менен иштейм өзүм. Анан үйдө отурганда бош отурбай мына ушуларды тигип, мындай сүрөттөрдү түшүрүп берем келинчегиме. Бул аны бириктирет. Алып чыгып анан саткан жумуш ошонуку болот да. Шекербек Мадиарбеков үчүн оюуларды тартуу кыйынчылыкты деле жаратпайт. Колу жумуштун эбин таап калгандыктан керектүү оюуларды тез эле тартып бүтөт. Сайманы мен эч кандай бир эмеден көргөн жокмун, эме алган жокмун. Мен карындашым шаарда ушундай тамбырный машинка иштетчи. Анан ошол жерден көргөм, бирок ал жерге отуруп тигип көргөн жокмун. Үйдөн келип эле мурун алганбыз, бир эскизин алганбыз да мурун. Ошо менен иштеп анан кийин өзү иштеп баштагандан кийин кандай оюуларды түшүрүш керек бул жерге. Анан калганы өзү мындай адамда эме болот го, мындай бир фантазия деп коебу. Ошондойлор келе баштайт да Алланын жардамы менен. Ошол азыр көргөзөйүк десек биздики көбүнчө заказдарыбыз кетип калат. Көбүнчө сатып беребиз биз. Заказ менен үйдө кармап турбайбыз деле. Анан келген заказды кыла берем. Буну бирөөлөр ушундай кылып заказ берген. Ушундай жээгин эле түшүрүп, ортосу кылбайм дегенден ушундай кылып түшүрүп берип атырмын мен азыр. Жеңил эле бир төшөктү бир күндө тиксең болот да. Бул эми мулар өзү 2 сааттык 3 сааттык эле жумуш болот чынында. Анан мындай ортосуна чейин баарын эме кылсак бир күндө бир төшөк болот да. Эртең менен отурсам ошо түштө саат 3-4дө чыгам да, ишке чыгып мал салым жай карам. Мээм серкетип да көчөгө чыгып келем, мечитке барып келем. Ал эми даяр болгон оюулардан Нурайым Курманова түрдүү буюмдарды жасайт. Күздө аябай жакшы болот да. Күзүндө аябай жакшы болот. Ушунда бир сайганыбыз, бир заказ алганда 4 төшөк, 6 олпок, жастык комплект берет да. 20 000ден 30 000ден алып кетишет. Телефон аркылуу эле иштеп, телефон чалышат. Ошо менен эле ар жактан Бишкектен, ар жак айылдардан чалат. Ошо менен эле заказдарды бере беребиз. Дагы алып туруп иштеп беребиз. Кайра салып жүрөбүз. Айыл ичинде Кировка көбүнчө. Ушу мамлекетке рахмат, ушу каражатты берип, үй бүлөлөргө ушундай жардам берип атканына чоң рахмат. Ушу менен биз да уланып кетип атырбыз, балдарыбызды багып. 5 балам бар. Кол өнөрчү үй бүлөнүн эмгектерин баалап, буйртма бергендер абдан көп. Кардардын каалоосуна жараша ар кандай буюмдар жасала берет. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Атайын Таңкы Талас берүүсү үчүн.